Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөргө автомобилдерди бажылык жол жоболоштуруунун жеңилдетилген мөөнөтүн узартуу өтүнүчү менен бүгүн 6 ноябрда автоташуучулар маалымат жыйын өткөрдү. Таможенный союздан биз пайдасын көрөбүзбү же зыянын көрө эле отура беребизби дегендей да. Бул эмне себептен муну айтып келатам? 2015-жылы биз таможенный союзга киргенде эсиңиздерде болсо керек, таможенный союзга кирген кезде ошол кезде премьер-министр Темир Сариев болчу. Таможенный союзга киргенде эле таможенный тарифти автомашиналарга сразу кымбаттатып салган. Поэтапный деп туруп эле сентябрда баштаган 10 центке көтөрүп, жаңы жылдан кийин 2015-жылдан кийин 20-жылдын тарифин көбөйтүп кымбаттатып салган. Баарыңыздарга маалым болуш керек. Ошол кезде биз өкмөттүн эшигин каккаладык, таможенный эшиктерин каккаладык, жогорку кеңешке бардык. Жогорку кеңешке барганда биз ошол жерден Мирлан Бакиров, Улукбек Кочкоров деген депутаттар аябай колдоо көрсөтүп, айтып биздин көйгөй маселебизди. Ошол кезде биз чогулуп 500дөн ашык 1000ге жакын автоунаа кирбей калып, баягы акчасы жетпей калган, биринде жетишпей калган, ошол себептер менен 1000ге жакын машина таможнядан өтпөй калган. Биз эшиктердин баарын каккалап отуруп, ошол кезде премьерге үнүбүздү жеткизип, жарым жыл дегенден кийин гана бизге постановление чыгарып берип, ошол машиналарды эски тариф менен биз растаможка кылганбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол кезде бизге постановление чыгарып берип, эски тариф менен биз растаможка кылсак, значит, бул тариф көрсө искусственно эле жаап салган деп биз ойлойбуз. 20-жылга чейин мына азыркыга чейин айтып келгендей эле Армения 20-жылга чейин жаңы ставканы колдонгон эмес, значит, Кыргызстан деле колдонбош керек болчу да. Берден ошол өкмөттүн шалакылыгынан канча деген элдер талаада калды, канча деген кишилер банкрот болду. Анан кийин мен рахматын дагы айтып кетет элем Мухаммедкалый Дүйшөкеевичке. Мынакей ошол адам изилдеп бизге таможенный тарифти мына былтыр узартып берди. Рахмат. Анан кийин биз баягы 20-жыл бүтүп атат деп Министерство экономика кайрылдык, комитет по транспортам жогорку кеңешке кайрылдык. Кайрылсак, баягы Минэкономго отписывать этти, Минэкономго барсак, алар мешать этпегиле элечи, баягы пессимистичный отношенияда болбойт, продлевать этпейт, койгулачы, убакыт келди да, бүттү да деген эле нерсе менен биздин шагыбызды сындырып атат. Биз мына ушул инициативный группа кайрылганга биз даярбыз. Биз үнүбүз азыр берден угулбаса, биз өкмөткө барганга даярбыз. Бизге элдер кайрылып атат. Машина менен иштегендер, базардагылар, автобус айдагандар, фура айдагандар баары келип бизге кайрылып атат. Биз эртеңки күнү эмне кылабыз? Кандай кылабыз? Биз дагы суроого жооп бере албайбыз. Ошондуктан биз даярбыз. Өкмөткө, жогорку кеңешке кайрылып, баардыгыбыз барып, чыгып элге айтканга. Биз таможенный союздун пайдасын көрүшүбүз керек. Анан жанагы айтып кеткен 3,5 жыл мурунку өкмөттүн шалакылык дедик. Ошон үчүн ошол 3,5 жылды биз суранып атабыз. Ошол 3,5 жылды эле бизге берип, кайра уруксат берип койгула. Армениядай болуп биз жанталашып жок дагы деп убагыбыз бүткөндөн суранган жокпуз. Биз ошол кезде элдин күнөөсү жок да, элдин берде күнөөсү жок. Ошон үчүн элге ошол 3,5 жылды алып беришиңиздерге биз суранабыз. Автоунаа ташуучулар ассоциациясынын президенти Нурбек Турсунбаевдин айтымында, Кыргыз өлкөсү 2014-жылы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон тартып, 5 жыл ичинде алып кирилген автомобилдерди бажылык жол жоболоштуруунун төлөмдөрүн орното алган жобо кабыл алган. Ал эми 2020-жылдын 1-январынан тарта ЭЭПтин орноткон бажылык жол жоболоштуруунун төлөмдөрү күчүнө кире баштайт. Биринчи мен айтарымдын себеби ошо 2014-жылы постановление эмес, жанакы ЕСнин таможенный союзун кирген болчубуз. Ошондуктан ушу мөөнөтү ушу 5 жылдын ичинде льгота берилет экен. Ошонун негизиндеги нерсенде биз өзүбүздүн убактыбызды туура эмес колдонуп алыптырбыз. Анан ошондуктан бүгүн сунуш киргизип атабыз өкмөтүбүзгө, президентибизге кайрылуу кылып, себеп дегенде бүгүнкү күндө
көп миллиард деген сомдорду жылына жоготууга алып келатат. Ошондуктан 3,5 жылга биз мөөнөтүн узартсакпы деп атабыз. Эмне дегенде ушу практикада ушу Кавказ элинде, Арменияда бүгүнкү күндө ушундай колдонуп атыптыр. Көптөгөн акча бюджетке калып атыптыр бүгүнкү күндө. Анан ошондуктан мынабу биздин өкмөтүбүзгө рахматыбызды айтып кетелик ушул жерден. Эмне дегенде 317 постановление правительства бекитилген. Бул деген 10 июльда 18 жылы. Бүгүнкү күнгө чейин ошол постановление ичине киргенден баштап бюджетке көп акчалар кирип атышат. Себеп дегенде чет өлкөдөн келген автомобилдер Кыргызстандан кирип, Кыргызстандан чыккандын себебинен бюджетте ушу 1 миллиард жада 800 миң сом 7 айдын ичинде эле кириптир да. Анан ошондуктан биздин суранычыбыз болуп атат. Мына 2020 жылы 2 айдан алдында экен. Бирок ошого бир